Урматтуу депутаттар, улуттук табигый байлыктын тагдыры жөнүндө сөз болуп отурат. Сиздер билесиздер, 93-жылдардан бери бул маселенин айланасында көп сөздөр болгон. Мына ушул залда мен сиздерге айткам, дагы бир жолу эскертем. Кумтөр бир нече парламенттин түбүнө жеткен. Кумтөр бир нече өкмөттү отставкага кетирген. Кумтөр сентери мамлекет башчыларын, мен бүгүнкү мамлекет башчысы жөнүндө айтпайм, мурункуларды айтып атам. Депутаттарды, министрлерди сатып алып, бет арчадай тез-тез алмаштырып турган. Биз ошондой транснационалдык чоң компания менен күрөшүп атабыз, же күрөшкөндө түр кылып атабыз. Улуттук кызыкчылыкты коргоо, чыккынчылык деген түшүнүктөр кантип конкреттүү аракеттерден көрүнөт. Биз алыбыз жетпей сентери менен чабышып атсак, мамлекеттик телерадио компания сентеринин пулун алып коюп, мен акча дебейм, мен пул деп айтам. Пулун алып коюп, пулуң болсо кулуңмун дегендей. Сентерини мактап, сентериге каршы айткан депутаттарды, партияларды эл душманы деп, бузуклар деп атпайбы? Булар Кыргызстанды таратып жоготобуз деп атат. Ошол жалгыз иштеп аткан комбинатыбыз болсо ошону талкалап, бир 3000 көлдүктү жумушу жок калтырабыз. Ошонун бала чакасын ушул партиялар, ушул депутаттар багып береби деп, мамлекеттик телерадио компания гезиттерибиз сайрап атпайбы? Мейли жеке гезиттерди айтпайлык, алар акчаны алып кылмышкерлерди да мактап атат. Алардын абирине коелук. Бирок мамлекеттик деп аталган массалык маалымат каражаттар Кыргызстандын кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын коргош керек да. 2 миллиард доллар бюджетибиз бар, кичинекей мамлекетибиз чоң гигант менен кармашып атканда, утабыз деп аракет кылып, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарганын ордуна кээ бир өкмөт мүчөлөрү, Кыргыз алтындын жетекчилери сүйлөшүп жүрүп отурганда кыйкырып атпайбы тиги? 67-ин ала албайбыз, национализация болбойт, баары бир сентерин айткандан макул болушубуз керек. Болбосо бизди сотко берип жүдөтөт, какатат, түбөлүккө кул кылып алат деп коркутуп атпайбы? Мынарыңарда бизнесмен бар. Сүйлөшүп жүрүп атканда алсыздыгыңды билдиресиңби? Күчүң жок экениңди билдиресиңби? Чөнтөгүңдө акча жок экенин билдиресиңби? Жок. Чөнтөгүңдө 1000 сом болсо, миллион сом бардай болуп сүйлөшөсүң да. Эгерде булчуңда күчүң жок болсо, булчуң барын талкалап кое тургандай болуп сүйлөшөсүң да. А биз кумтөргө багынып берип атабыз. Мына бүгүн депутаттар биз жыйналып маселени чечебиз деп атабыз да. Эки жол менен чечилет маселе. Биринчи национализация, экинчи капитуляция. Капитуляция деген сентериге багынып Болмоштардын шартын алыш керек. Башка жол жок. Эми сентери сатып алган деп айтабызбы, жалдап алган деп атабызбы? Биздин мамлекеттик маалымат каражаттары, мамлекеттик жетекчилер Атамекен партиясынын демилгесин. Бул эл бузарлык, бул Кыргызстанды карызга батырат. Биз сотко берсе утулуп калабыз деп айтып отурат. Мен төмөндөгү документтерди окуп берейин. 52-жылы 22 декабрда Бириккен Улуттар уюму табигый ресурстардын жана байлыктарды эркин эксплуатациялоо укугу жөнүндө деп мамлекеттин укугу жөнүндө резолюция кабыл алган. 62-жылды 14 декабрда табигый ресурстардын үстүнөн тартып алгыс эмелендүүлүк, түбөлүк ээлик укугу мамлекеттердин кабыл алынган. 74-жылдын 1-майында жаңы экономикалык тартипти орнотуу тууралуу декларация кабыл алынган. 74-жылы 12 декабрда мамлекеттердин экономикалык укуктары жана милдеттери жөнүндө хартияны Генералдык Башкы Ассамблеянын резолюциясы менен кабыл алынган. Бул документтердин маңызы төмөндөгүдөй. Ар бир мамлекетте, ар бир континентте табигый байлык ошол жерде жашаган элдердин, мамлекеттердин кызыкчылык үчүн гана иштетилиш керек. Эгерде талаш чыга турган болсо, ошол жердеги элдин укугу
жеке инвестордун, чет элдик болобу, жергиликтүү болобу, жеке адамдын кызыкчылыгынан жогору турат. Аны камсыз кылыш үчүн мамлекеттин табигый тартып алгыс түбөлүк бир укугу бар. Ал тартып алып коет дейт. Мамлекеттин, урматтуу депутаттар, силер кайрылар, мамлекеттин бир укугу бар. Мамлекет олтурабыз. Биз тартып алып коебуз. Тартып. Муну национализация дейт. Туура биз цивилизациялуу өлкөдө жашагандан кийин анча-мынча кетирген чыгымын кайтарып беришибиз керек. Ал дагы жогоруда айтылган хартияларда жазылыптыр. Кайтарып бериш керек кетирген чыгымын. Бирок качан кайтарып берет? Эмне менен кайтарып берет? Кандай график менен кайтарып берет? Өлчөмү кандай болот? Аны улуттук сот аныкташ керек дейт. Биздин 1-май сот аныкташ керек. Эми өкмөт биз Кудай берген, бул табигый укук, Кудай берген укугубузду пайдаланып, элдин кызыкчылыгын коргоого аракет кылдыбы? 2 жылдан бери айтабыз өкмөткө. Мөңгүбүздү талкалап миллиардтаган сом, балким миллиардтаган доллар зыян келтирди. Ошону биздин сотко берип, жетеги сотуна же 1-май сотуна берип, өзүбүз утуп албайлыкпы десек, өкмөтүбүз сотко бербейт. Бирөө 16 миллиард сом зыян келтирди деп эсептеп чыгыптыр. Бирөөсү 5 миллиард сом эсеп зыян келтириптир дейт. Мына биздин эки өкмөттүн эки мүчөсүн айтып атканы. Эмне үчүн ортодо 3 эсе миллиардтар көп? Эмне үчүн андай десек, бизде зыянды эсептеп чыгым методикасы иштелип чыккан эмес дейт. Биз фракциядан 4 жолу карап методиканы иштеп чыккыла деп Атажановго тапшырма бердик. 2 жыл өткөндө Кыргызстандын кызыкчылыгын ойлобой, эмне 2 барак методиканы иштеп чыга албайт? Анда эмне үчүн кызматты кармап отурабыз? Милдет ушулардыкы. Иманкожоеванын милдет эмес, бирок Иманкожоева Эркингүл академиянын жардам менен, Арнамыстын финанслоосу менен 3 барак кагазга методиканы иштеп чыгарып коюптур. Методиканы өзүбүз жазабыз го. Оозубузга толтуруп айта турган методика жазып албайбызбы? 5-6 миллиард доллар карыз болдуң деп туруп, мойнуна илип койбойбузбу? Анан кийин национализация кылганда алар карызын кечип, сен мынча карыз экенсиң, мындан мынча карыз экенсиң деп туруп, карыз кылып Кыргызстандан жөнөтпөйлүкпү? Кыргызстандан чыгып кеткенине кубанып кетпейби канадец? Камалып калбадым деп. Кыргызстанда түрмө жаман экен, кирбей чыгып кеткениме кубанам дебейби? Бүтүндөй мамлекетти быйыл августта Сентер эмне деп коркутту? Мен жер алды менен казбаймын дейт. А биз жер алдында казылсын деп чечим чыгарып бердик. Февралда, былтыр. Мен жер алдында казбайм, чыгымым көбөйүп кетет экен. Мен үстүнөн чапчып казам. Анын үчүн мөңгүнү жоготушуң керек, укук бергиле. Укук бербесеңер мен азыр токтотуп коем. 4000 көлдүк, жумушу жок калат. Анан абалыңарды көрөм, алар келип силерди кызматтан кетирет. Революция кылат деди. Ачыгын айтканда ушундай болду. Анан чет-четинен кетиргенге өкмөт акырында уруксат берип атат. Азыр алдыбызга келип, ошол шартты толугу менен кабыл алууга деп келип атат. Сентер биз койгон, парламент койгон шартка макул эмеспиз деп айтты. Колуңардан эмне келет деп айтты. Эл эмессиңер деди, мамлекет эмессиңер деди. Ушинтип ачык айтыш керекпи? Ачык, дипломатиялык сөз менен эмес, кыргызча которгондо так ушинтип айтты. Колуңдан эмне келет? Өкмөт алмаштырган, президент алмаштырган, силерди да алмаштырам деп атат. Ошол жерден айлык алган адамдарды кыргыз элине, кыргыз мамлекетине, өкмөткө каршы тукуруп атат. Эми Атамекен фракциясы мыйзам киргизгенбиз. Сапаташ. Ошондой чоң ишканалар токтотуп коем деп коркутса, же атайлап токтотуп коюп элди тукурса мамлекетке каршы. Жетекчилиги 15 жылга чейин камалсын деген мыйзамды киргизгенбиз да. Эки окуудан кабыл алдык да. А Сентер реалдуу коркута баштагандан кийин кечирип коесуңар, урматтуу депутаттар. Ушул жерден бир добуштан ошол мыйзамды жыгытып койдуңар го. Силер жыгытып койдуңар го. 3-чү окуудан чечүүчү мезгилге келгенде, Сентер менен чабышып жакалаша турган мезгил келгенде, Курманбектин атасы тейиттей болуп атты бербей койгон. Законду алып койдуңар го. Эми өкмөттү силер алгыла деп атасыңар. Эмнени чечет булар? Чече албайт. Чечиш үчүн бир гана секрети бар. Баарыбыз ынтымак болушубуз керек.
Президент, Жогорку Кеңеш, өкмөт, соттор, милиция, кылмыш дүнүйөсү дагы керек болсо бул да тилектеш болуш керек. Биз ошондо гана жеңишке жетебиз. Эми национализациядан биз коркпош керек. Мен айткан бүтүрүңүз. Эле жол бар. Национализация, капитуляция. Капитуляция кылсак анда кыргыз мамлекетинин алсыздыгын, несостоятельность экенин көргөзүп, тарап кеткенибиз эле оң. Ушул залда 350 адам кыргыз мамлекетин түзгөн. Ал легендарлуу парламент деп калган. Эгер биз капитуляция болсок, ушул залда кыргыз мамлекетин тараткан болобуз. Аны жоготкан болобуз. Бул кичинекей байлыктын, алтындын маселеси эмес, бул көз каранды эместиктин, эгемендүүлүктүн маселеси болуп турат. Мен айткан ООНдун документтеринин баары эгемендүүлүк, суверендүүлүк деген, өзүң өзүң кожоюн деген сөздөн башталган. Ошого арналган. Анан биз чет элдик капиталисттин ырын, КТРКнын жана башка маалымат каражаттарынын журналисттерине кошулуп, биздин өкмөт мүчөлөрүнүн кээ бир депутаттардын ырдашына чекит коюшубуз керек. Урматтуу депутаттар, чоң рахмат.